Салам достор, сиздер менен Соцньюс программасы жана мен Альбина Анарбекова. Бүгүнкү чыгарылыштагы биздин темам акула менен кармашкан жигит тууралуу. Апасына жооп кайтарган 2 айлык бала. Ырчы Мирбек Атабеков бийлик тууралуу элге болгон кайрылуусу. 81 жаштагы чоң атаны ур токмокко алган баланы көрүп, карап турган кайдыгер адамдарга карата жаза колдонулат. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Биздин каналдан алыстабаңыз. Америкалык жигит Акшынын Делавер штатындагы жээкте эс алуучуларды таң калтырды. Ал акуланы жылаңач колдору менен кармап, жээкке алып келген. Бул таң калыштуу окуяга күбө болгон адамдар телефондоруна видеого тартып алганга да үлгүрүшкөн. Сүзүүчү акуланын оозун 5 секунда бою ачык кармап турганын көрүүгө болот. Айрымдары бул жигиттин жоругун айыпташкан. Нью-Йорктогу жашоочу Кейсия Кэмерон жаңы төрөлгөн 2 айлык наристесине "Мен сени сүйөм" деди. Аңгыча наристе ата-энесин таң калтырып, бул сөздөрүн кайталаган. Албетте бул көрүнүш адамдарды таң калтырбай койгон жок. I love you. Oh my god! Дүйнө чемпиону Бабу Джек өзүнүн байкеси Майк Тайсон менен намаз окуп жаткандагы видеосу тарады. Ал видео тасманын астында бир туугандары менен тиленип жатам деп жазган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков өзүнүн дарегине айтылган сындарга жооп берип, видео кайрылуу жолдоду. Анын айтымында жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон эмес. Мунун баары жалган жала, деди ырчы. Мен бир да партияда списокто жокмун. Мен башынан эле айтып келгем, саясатка кызыкпайм жана өзүмдү саясатчы келечекте көрбөйм деп айтканмын. Ошол гана позициядамын. Буга чейин аксакалды бетке тээп, айоосу сабаган Эргулдун видеосу жарыяланган. Ош облусунун милиция кызматкерлери Кара Суу районундагы Савай айылында 81 жаштагы карыянын сабалганын көргөн жарандарды издеп жатат. Милиция окуяга күбө болгон жарандарга карыяны уруп жаткан адамга каршылык көрсөтүшкөн эмес деген негизде издөө салган. Сабалган аксакалды көрүп көрмөксөнгө салган адамдардын кайдыгер мамилеси көңүлдү иренжитет. Же азыркы мырзаларыбыз аял затынан айырмасы жок болуп калганбы? Кантсе да аялдарга салыштырмалуу эркектерде ал күч жана ар намыс алда канча бийик турушу абзел. Бирөөгө кор, бирөөгө зар дүйнө деген ушулда. Атаны урмак түгүл, атага жетпей жүргөндөрү канча? Бул дагы болсо бирөөнүн атасы. Ар бирибиз карыйбыз. Карыган убакта нээреси менен тең бала ушинтип өзүн сабаганда гана акыл эсине келет. Кыргызда аксакалды качан урчу эле? Албетте бул жигит өзүнүн жазасын тартыш керек. Атамекен партиясына жаңы келип кошулган жаш талапкер Темир Токтогазиев факт-чекер Болот Темировду коркутууга аракет кылып видео кайрылуу жасаган. Анда ал эгер токтотпосоңор, мен силерди 5 мүнөттө эле эметип коем деп коркуткан. Эгерде биз ишенген депутаттар бизди 5 мүнөттө эметип койсо, анда эметилген мамлекетибиздин келечеги кандай болот? Мен түшүнүп атам, силер мени азыр билип атасыңар кимдерге кайрылып аткандарымды. Токтоткула ушуларды. Токтотпосоңор, силерде бат эле 5 мүнөттө да, 5 эле мүнөттө силерди эметип койсок болот. Менин атам Баатыр. Тармакта шаардык ички иштер башкармалыгынын иши жөнүндө социалдык ролик жарыяланды. Активисттер COVID-19 каршы дарыгерлер менен алдыңкы сапта болгон катардагы милиционерлерди өзгөчө кырдаалдар убагындагы кызматын белгилешти. Бул ролик мыйзам сакчылыгында турган күн сайын жооптуу кызмат аткарган кылмыштуулук менен көрөшкөн жана өлкөдөгү тартипти камсыздаган борбордун милиция кызматкерлерине арналат.
Ал эми азыр сиздердин назарыңыздарды интернетте популярдуу болуп жаткан видеолорго бурабыз. 1 миллион сомго сатылган кочкор, маймыл менен корооздун чыр чатагы. Нурлан Насип Асель Кадырбекованын ден соолугу тууралуу айтты. Ушуну менен Соцньюз программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.